Комиссиянын жыйынтыгы менен Карадария айылындагы селден 46 үй жараксыз деп табылды. Бул боюнча өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдирди. Учурда турак жайларды королорун тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Сел 446 үйдүн ичин каптап кеткен. Анын ичинен 128 үйгө королоруна, ички чарбаларына кирген. Андан тышкары 118 үйдү толук үйдүн ичине чейин подвалдан чейин кирип толук басып калган. 118 үйдүн ичинен азыркы мезгилде 46 үй жана 19 чарбалар жараксыз деп атайын комиссиянын чечими менен тыянага чыккан. Дагы көбөйүп калышы мүмкүн. Азыркы мезгилде ошо сел баскан айылдардын ичинен жарандарды 37 үй бүлөнү айылдын ичинен көчүрүп чыгып, бүгүнкү мезгилде 15 жаран туугандарыныкына жана ошондой эле 17 жаран палада артуста турган палаточный городокко жайгашкан, жана ошондой эле 5 үй бүлө биздин спорт зал мектептин ичине жайгашылган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан палаткалар тегилип, жабыркаган тургундар жайгаштырылды. Мындагы тургундардын үйлөрү жараксыз болуп, үй курууга жардам берилөөрүн суранышат. Эл катары ошо көрүп отурабыз. Үйүбүз жараксыз болуп калды. Үйдөгү эшиктердин бардыгы жараксыз болуп калды. Ушу турушубуз менен калып калдык. Корпустан да. Баш этегине чейин жок болду. Азыр жараксыз дейби? Жараксыз да, өзү негизи эле жараксыз. Тазалатып атат солдаттарга. Тазалатып койгондо деле жашоого мүмкүнчүлүк жок. Жардам бербесеңер болот. Мен өлүп калышка сак калдым. Өзүнүкү мына билери көрбөсөм, мен өзүм жүрөгүм. Кандай болду өзү? Кандай болду окуя эжеке? Өзү мына жактан, mana şu немеден жактан, Адыр жактан келди. Атылып фонтан болуп, шундай күч биздин сууга келди. Шундай кылып мени агызып кетти. Балдарымды тамбашыда алып калдык. Мана көргүлө. Шундай жаман болдук. Мени болсо суу агып кетти. Песик булактын тагында калдым. Жергиликтүү бийлик бүгүнкү күндө мына кече ушул Чаңгырташ орто мектебине штаб ачканбыз. Бул жерде бүт маалыматтар ушул жерде топтолуп, акимчиликтен баштап губернатор, жогорку бийлик органдарына жөнөтүлүп атат. 13 айыл өкмөт, бир шаарыбыз бар. Бүгүнкү күндө ар бир айыл өкмөт 10-дон 15тен жана альтернативный службада кызмат кылган 108 саат иштеп берет да. Ошонун кызматкерлерин бүгүнкү күндө 13 айыл өкмөт алып келди. Ар бир көчөгө бөлүп, өздөрүнүн техникасын кошо алып келди. Жайыт комитеттин погрузчиги бар, КАМАЗтары бар. Ар бир көчөгө бөлүп, бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат. Жалпы 446 турак үйдү сел каптаган. Анын ичинен 183 турак үйдүн ичине 263 турак жайдын кородогу курулуштарына сел суусу кирди. Андан сырткары бир бала бакчанын, бир үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жана бир мечиттин короо жайларына кирген. 30 гектар айдоо жерин сел суусу каптаган. Айбек Исабеков, Турсуналин Нуралиев, Регион.